Наша номинация «Транспортно-лизинговая компания года» вручается «Профсоюз Кыргызстан». Профсоюз Кейджи. Ассаламу алейкум, урматтуу Профсоюз Кейджи YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз ушу кыргыз диаспорасынын жыл жыйынтыгын, 2022 жылдын жыйынтыгын берүүдө ошол жакта келгенбиз. Бул жакта азыр тегерек столдо жыйын болуп атат. Андан буюрса жакын арада чакан мероприятиясы башталат. Жыл жыйынтыгынын мыкты кызматкерлерине, Кыргыз Республикасына, Кыргызстанга жакшы салым кошкон адамдарга сыйлык бермекчи. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ал эми бул жакта болсо Профсоюз Кейджи командасынын коллективи, башчылары биз отурабыз. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй Кожоназар Эгембердиевич жана ошондой эле биздин командабыз. Анан бул жерде биздин дагы бир жакшы өнөктөшүбүз Тимур мырза дагы бар. Барыңыздардын кушубак күнүңүздөр менен туугандар. Назар, Assalamu alaikum, да, давай на русском или на кыргызском? Бола берет. Вообще бул жерде азыр мероприятияда башында эле айтышты го, орус тилинде эле сүйлөшөлү, бизден бөлөк дагы башка улуттар дагы бар депчи. Биздин YouTube каналыбыз кыргыздарга арналган үчүн да бир аз кыргызча эле маек туралы. Бүгүн эмне болуп атат? Кандай жолдор менен бул жакка келип калдык? Ошол жөнүндө бир аз айтып бербейсиңерби? 2022 жылы кандай жыйынтыктар болду? Бүгүн бизде бул жерде форум болуп атат, кыргызский диаспоранын форуму болуп атат. Азыр баштагы уктуп, официально биринчи зарегистрированный кыргызский диаспора болуптур. И бизди саат 4-кө чакырылганбыз. Награждение. Кыргыздар кечигип келчү эле, биз шашылып эрте келе болуп награждение. Биз эми эртеле саат 1-ден башталган, эми кирип биз дагы көрдүк. Азыр ким келди, кандай мероприятие болуп атат, эмне жөнүндө кандай вопростор обсуждение болуп атат экен. Вот. Урматтуу көрөрмандар, биздин дагы бир өзүбүздүн кичимекендешибиз эмибиздин жанындабыз. Бул бүгүнкү кечеде өзүнүн жандуу үнү менен ырдап бермекчи. Кандай маанайда? Жакшыбы? Жакшы, шүгүр, рахмат. Элге кызмат кылмай эле, байгыдай эле. Атаңа тармагында. Буюрса, бүгүн жалгыз эмес, дуэт ырдайбыз. Көптөн бери көрдүкпүз. Жалгыз эле көрүп жүрөбүз. Эмне деген ырдайсыңар? Быйыл кыргыз элибизге сиңип калган өзбек улуту менен, казак улуту менен уже ортого ошо бүткүл дүйнөгө сиңип калган Дололуу бирге деген чыгарманы алып чыккан жатабыз. Буюрса жакшы. Элге жагат ойлойбуз. Жакшы. Бир кичинекей сапчасынан. Айсулуу кыз аткан таңдай, көңүштү сизге карайм, карегим дең албай дейт. Рахмат. Ийгилик, чыгармачылык. Ден соолукта бекем болгула. Рахмат. Кандайсың? Жакшысыздарбы? Салам алейкум. Урматтуу көрөрмандар, бул жерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары байкебиз бул жерде катышып атат экен. Байкебиз менен дагы азыр мүмкүнчүлүк болсо сүрөткө түшүп алууга, эгер мүмкүн болсо, азыр буюрса, может суроо узатууга да мүмкүнчүлүк болот. Андыктан биз менен бирге отуруңуздар. Мен азыр келет элем, эртелеп келек осы. Бул форум боюнча? Да, любой. Так, ийгиликтерди каалайм, биздин мекендештер биримдүү болсун, бир болсун. Кыргызда жакшы кеп бар го, касиеттүү Кыргызда бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт дегенде. Ансыңарында ушу чет жаккада жүргөндө биздин жарандардын бир кичинекей жаш баланын кыргыз ыйласа, 1000 кыргыздын жүрөгү мындай зыркыраш керек да. Чогуу болойлу, биримдүү болойлу, ийгилик каалайм. Үй бүлөлүк бакылап, тынччылык, аманчылык, сабырдуулук, жалаң гана жакшылыктар болушун тилектешим. Сизге да Алла ыраазы болсун, сизге да бекем жакшы. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, менин жанымда Нарын областынын Кочкор районунун төрагасы байкебиз менен кичинекей суроо берели. Байке, кандайсыз? Маанайыңыз кандай? Шүгүр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам.
Бүгүнкү кечеде сиздин ордуңуз кандай? Бүгүнкү кече аябай сонун өтүп атат. Жакшы. Ар тараптан элдер келип, жакшы суроо жооптор болуп атат. Канааттандырарлык сонун өтүп атат. Бүгүн сиз ошо форумга катышып жатып эмне глобальный вопросту өзүңүзгө ойго ала алдыңыз? Мен Атыр Абдрахмановдун акыйкатчынын көп эмелерин жакшы кабыл алдым. Өзүмө жакын керектүү нерселерди. Значит, бүгүнкү форумдан польза ала алыпсыз, э? Ооба. Кыргыз элине жакшы кабар элек. Кыргыз элим бар болсун, аман болсун, бөөдө кырсыктан, оорудан сактасын. Кудай таалам биздин чоңдорго, кыргыз элине береке берсин, тынччылык берсин. Сизге да бекемден соолук рахмат. Чоң рахмат. Здрасте. Да, давайте рассказывайте. А можно его сейчас попросить? Почему? Хорошо, просто объяснить. Нет, ничего страшного, рассказывайте. Как вас зовут? Меня зовут Даргуль. Как, Даргуль? Даргуль. Да, меня Тимур, очень приятно. Какую компанию представляете? Вы народная жилищная компания. Ага. Первый раз слышу. Это государственная компания, занимается ипотечным кредитованием. Где, в России или в В Кыргызстане? Кыргызстане. Программа предусмотрена для наших соотечественников, которые находятся как за рубежом, так и у нас в стране. На льготных условиях, по очень привлекательным процентным ставкам от 6 до 8%. Отлично. Срок кредитования до 15 лет. Программа рассчитана больше для тех, у кого нет первоначального взноса. То есть здесь механизм предусматривает именно накопление. Надо будет накопить 50% от стоимости жилья. После того, как 50% уже накопится, мы вас кредитуем на 15 лет. Отлично. Друзья, давайте я укажу здесь ссылку еще. И вот для вас, кто находится за рубежом, очень хорошая возможность, так что воспользуйтесь. Советую. Кыргызская диаспора никогда не советует плохих компаний, так что вперед только. Все, бесплатная реклама для вас. Удостоверение номер 057 вручается представителю Совета кыргызской диаспоры по Мурманской области господину Тахтабулову Айбеку Кыргызбаевичу. Удостоверение вручается представителю Кыргызской республики по Ленинградской области по городу Санкт-Петербург господину Урузбаеву Ханабеку Мурзакуловичу. Урматтуу айымдар жана мырзалар. Бүгүн биз эркектерден эле эмес, айымдардан да бир аз суроо жооп кылалы. Кандайсыз? Жакшы. Не жаңылык деп коеюн. Жаңылык деле жок, иштеп атабыз. Можете воспользоваться сейчас моментом, прорекламировать себя бойдокмун деп коеюн. Бойдок эмес, мен оңой. Тамашалап атам. Бүгүнкү кече сиз үчүн кандай маани берет? Эмне майрам болуп атат бүгүн? Мен үчүн жакшы маанайда болуп атат. Мен үчүн менимче биз чет мамлекетте жүргөн мигранттар үчүн дагы бир чоң суроолор чечилип атат деп ойлойм. Себеби бир аз конференцияга катышып чыктым. Мага кээ бир конференция конокко келгендердин окуган ой пикирлери, докладдары жакты. Сиздин оюңузчу? Мындай кыргыз мекендештерибиз ошо миграциялык тармакта жүргөндүгүнө сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Бир өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз кандай кылсак оң жакка кетебиз деген ойдосуз? Мен өзүмдүн жеке оюм, эми кандай десем, миграцияда жүргөндөр аябай миллиондоп көп болуп атабыз.
ошол миграцияда жүргөндөр ар кайсы мамлекеттерде жүрүп, ар кайсы мамлекеттердин ушундай цивилизацияларын көрүп атабыз. Ошонун баарын топтошуп, чогулуп туруп, ошонун баарын биз билген знаниябызды, билген үйрөнгөн нерсебизди эң жакшы тарабын баарын алып туруп, Кыргызстаныбыз үчүн жумшашыбыз керек. Эң туура сиз менен кошулам. Анда Кыргызстанга калыш элек. Ийгилик Кыргыз элим жана Кыргызстаным өнүгүп кетсин. Биз сиздерди жакшы көрөбүз деп коебуз. Жакшы көрөбүз Кыргызстан. Рахмат. Түшүрүсүздарбы? Урматтуу көрөрмандар, биз азыр өзүңүздөр көрүп тургандай Кыргызды даңазалаган энелерибиздин ак элечек кийген энелерибиздин жанында турабыз. Амансыздарбы, кандайсыздар? Саламатчылык, өзүңүздөр? Жакшы. Бул колуңузда турган Бул биздин Кыргыздын эң керектүү буюму кумура. бул менен илгерки ата энелерибиз Кымыз суусундуктарды куюшкан, же болбосо жанагындай күрүчтөрдү сатпаса да боло берет. Бул кыргыздар үчүн эң керектүү байыркы буюмдардан. Бул неден жасалган чокол? Жок, бул липадан жасалган. Бул бөлүнөбү, ортосунда? Ооба. Жакшы нерсе экен, туугандар, мен биринчи жолу көрүп атам. Негизи биз Москвада жүрүп, может, көрбөй калдык мындай нерселер. Рахмат, Биз ушундай нерселерди. Кыргызыбыздын ушундай буюм тайымдарын, каада салттарын жайылтканга аябай аракет кылабыз. Ошо бийибизде дагы ошо аларча жерибизди, Бишкекте аларча корукпайбы? Ошону даңазалаш үчүн биз ошонун элементтер аркылуу аларчаны даңазалабыз келди да. Муну менен биз ошол аларчадагы сууларды, гүлдөрдү сугарган болуп, ушундай бир жакшы бир эпизод бергибиз келген да. Жакшы. Бүгүнкү күндө сиздер бүгүн бул жакта ушу мероприятияда эмне роль аткарасыздар? Биз бийлейбиз. Бийлейсиздерби? Ооба. Мен сиздерди ырдайт экен деп ойлоп аткам Жок, башындачы. бийлейбиз. Эмне бийлейсиздер? Аларча аталат, бийдин аты. Ушул кумура менен суу алып, ушул кыргыздын салттарын көрсөтөбүз да. Рахмат, Бийде бардык нерселер чагылдырылат. Бийчилик тобуңуздардын аты эмне? Биз өзү Нокат районунун шайрапаларыбыз. Нокат районунун Биз өзүбүз ушу бийлерди өзүбүз неме кылып чыгарабыз. Буйруса азыр алдыда бийлеп бересиздер, э? Билеп беребиз. Андыктан туугандар, алыстабаңыздар, буйруса алдыда шайыр энелерибиздин бийин дагы чогуу көрөбүз. Нокат районунан. Урматтуу көрөрмандар, мынакей буйруса бүгүнкү форумдун дагы фуршеттин ачылышы болуп атат. Адамдар жаңыдан кирип келүүдө. Биз менен бирге болуңуздар. Караңыздарчы, кандай гана адам көп бүгүн. Менимче мындай форумдар жылына бир жолу эмес, көп жолудан болуп турса, биздин Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салымы кошулат деген оюм бар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бул жака өзүңүздөр көргөндөй белгилүү адамдар, бизнесмендер жана ошондой эле Кыргыз Республикасына өзүнүн чоң салымын кошкон адамдар да келатат. Мен досум да келатат, Кожоназар. Салам. Барыңыздар, кош келипсиздер. Ошо туугандар, андыктан бул жерде биз дагы өзүбүздүн жыл бою кылган эмгегибизди баалап, бизге жыл мыкты таксопаркы жана лизинговый компаниясы деп бизди кыргыз диаспорасы чечим чыгарттыр. Ошондуктан биздин жетекчибиз Кожоназар Эмгенбердиевичке сыйлык берүү аз эми болду. Ошо анын бул жерде биздин Кожоназар мырза ушул уюштуруучу топко жана бүткүл кыргыз элине ыраазычылыгын билдирип, бизди колдоп, ишеним көрсөтүп иштеп келаткан водительдерге өзүнүн чоң рахматыгын, ыраазычылыгын айтты. Андыктан туугандар, биз сиздердин колдооңуздарга муктажбыз, биз сиздерди жакшы көрөбүз, биз сиздер менен сыймыктанабыз. Дайыма айтып келебиз, биз сиздердин колдооңуздар менен бийиктикке бирге жетебиз. Эми буйруса бул жылы дагы жакшы иштерди аткарып, буйруса бир гана кыргыз диаспорасынан эмес, андан дагы чоң уюмдардан жана ошондой эле белгилүү компаниялардан ушундай жакшы иштерди аткарып, жакшы сыйлыктарды алууга аракет кылабыз. Биз сиздер мененбиз, сиздерди жакшы көрөбүз. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.